Аткулактын пайдасы жана зыяны. Анын курамында фосфор, магний, кальций, натрий, темир бар. 1,5 грамм белок, 0,3 грамм май жана 2,9 грамм көмүртекти камтыйт. PP, E, C, B2, B1, A жана бета-каротин бар. Орунду басуучу жана кан токтотуучу касиеттери бар. Организмди токсиндерден тазалайт, иш катууда пайдалуу, ичегилерди тазалайт. Темир жетишпегендер үчүн да пайдалуу. Кислотасы холестериндин деңгээлин төмөндөтөт. Кандагы кантты көзөмөлдөйт. Жаңы үзүлгөн аткулак баш ооруну жеңилдетет. Арыктоо үчүн колдонсо болот. Ал ашказанды тазалап, метаболизмди жакшыртат. Шишиктерден, туздардан арылса болот. Балдарга берсе болобу? 3 жашка чейинки балдарга жегенге болбойт. Аз-аздан берип көндүрүү керек. Аткулактын эми өсүп келаткан жаштарын бериш керек. Чоңоюп кеткендери болбойт. Себеби анын курамында аткулак кислотасы көп. Ал эми өсүп чыгып жаткандарында бир гана алма жана лимон кислотасы болот. Өсүп кеткендери сийдикте туздун көбөйүшүнө алып келет. Кош бойлуу аялдар жесе болобу? Бала жакшы чоңоюш үчүн кальций керек. Анын курамындагы кислота кальцийдин сиңишине тоскоол болот. Аз өлчөмдө сүт азыктары менен колдонсо болот. Бирок колдонордон мурун сөзсүз дарыгерден кеңеш алыңыз. Геморрой жана анын жаракаларына пайдалуу. Жаңы өсүп келаткан жаш аткулактарды терип, кийин аны көлөкө жерде кургатып, кышында көк чөп катары жесе, иштин катышын токтотот. Кантип териш керек? Жалбырактары 10-12 сантиметрге жеткендеги мезгилинде 3-4 сантиметр калтырып кесип алышыңыз керек. Бул учурду өткөрүп жибербөө маанилүү. Узак убакыт сактагыңыз келсе, жууп тазалап, полиэтилен пакетине салып тоңдуруп койсоңуз болот. Кимдерге жегенде дарыгерден кеңеш алыш керек? Панкреатит, язва болгондор, бөйрөгү, ичегиси ооругандар үчүн. Аткулак кальцийдин сиңишине жолтоо болуп, остеопорозго алып келет. Өлчөмү жана тартиби менен колдонуу зарыл. Кантип колдонуу керек? Кууруп же кайнатканда анын курамында организмден толук чыгып кетпөөчү кислота пайда болот. А кислота бөйрөктө таштардын пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Бир гана чийки түрүндө салатка кошсоңуз жакшы болот.